Супер ТВнын көрүүчүлөрүнө салам. Бүгүн дагы болсо биздин элибизде дагы бир сонун жакшылык, жаңылык десек болот. Дегенибиз Музаман тобунун солисти ырчы Алымкул Мамырбаев бүгүн уулду болуп, мына сүйүктүү келинчегин жана уулун төрөткандан чыгарып кетүү үчүн жакын жора жолдоштору менен келип калыптыр. Бизден алыстабаңыздар. Бүгүнкү күндөгү кызыктын баарын сиздерге көрсөтүп, айтып берүүгө биз даярбыз. Анда келинчегин сиздер менен биргеликте чогуу чыгаралы. Достор, азыр болсо биздин Алымкул агайыбыздын кичинекей кызы менен таанышабыз, улуу кызы менен. Инилүү болдуң, э? Ооба. Сүйүнүп атасыңбы? Ооба. Инилүү болгуң келчү беле же сестренкалуу болгуң келчү беле? Сестренка бирок братик болуп төрөлүп калды. Братик болуп калды, э? Братишка болгондо эле жакшы да, бирок. Защищать этет зато. Защищать этет сени. Чоңойгондо. Чоңойгучак сен карайсыңбы эми? Карайм да чытап ойноп кетип калмак белемби? Эмне кылып карайсың? Кантип багасың? Мамамдер бир жака кеткенде калтырып кетет, ушунда карайм. Мамамдер туалетке келип бир жака кеткенде карайм ошо. Карайсың, э? Багасың, э? Атын ким койдуңар? Барсбек. Ким койду атын? Папам. Кимге окшош экен, көрдүңбү братишкаңды? Мага Сага эмнеси окшош экен? полностью. Сен кимге окшошсуң өзүң? Чоң апама, половина чоң апама, половина папама. Мамаңа эч жериң окшош эмеспи? Көзүм эле. Жакшы. Азыр болсо анда мамаңа эмне деп айтасың? Камераны карап туруп айтып койчу. Чоңойгондо? Азыр эмне деп айтасың? Азыр мамам төрөгөн. Мамам төрөгөнчө мен лялечканы карап турайын дегем. Өзүм мамам эшикке чыкпа дегенде эшикке чыкпай калгам. Мамам төрөгөн, эми лялечканы караш керек болуп калдым. Эми көчөгө ойногонго чыкпай калып турбайсыңбы? Ооба. Жаман болгон жоксуңбу? Я, Жаман болгон жоксуңбу? жок. Үйдө папам телефону менен отурам дайыма. Либо эжемдер менен ойнойм. Эми бала карай турбайсыңбы эми? Мамаңа рахмат братишка үчүн дейсиңби? Ооба. Айтып койчу. Мама, рахмат братишка үчүн. Мен сизди жакшы көрөм деп кой. Мен сизди жакшы көрөм. Jangan kicik görünüyorsun gözüm. Yok, bunda Almkul eкен. Çakoygongo jangan. Mага окшош. Жоқ, Almkul, жоқ қой. Мага окшош. Куттуктайбыз, бешик болуңуздар бек болсун. Кандай сезимдер болуп атат? Эми сезимдер өтө күчтүү. Башкача сезимдер болуп атат. Эми жарык дүйнөгө адам келип атат. Эркек. Уул, багы тукум улаачуун келип атат. Аябай эле өзгөчө сезимдер болуп атат. Барсбек. Досторуңуз дагы аябай кубанып турат сиз менен биргеликте. Көбүнчө эле мырзалар эркек уулду болгусу келет, эркек уулду күтөт дейт эмеспи? Сиз да күттүңүз беле? Мага андай деле айырма жок. Негизгиси ден соолугу чың, аман, жакшы оору-сыркоодон алыс болуп төрөлүп алса эле Кудайдын бергени да, буйруктан. Анан биз деле монтип планировать этип, анан тигиндей мындай деген болгон эмес баягы. Кудайдын бергени. Биринчибиз кыз болду, экинчибиз уул болду, Кудайга шүгүр.
Эң биринчилерден болуп кимге сүйүнчүлөдүңүз? Эң биринчилерден ошол чоң атам менен чоң апама, өзүм ата энеме, анан кийин ата энесине эң биринчи ошолорго сүйүнчүлөдүм. Ысымын Барсбек деп койгон экенсиз да. Кайдан келди мындай ысым оюңузга? Мен өзүм ушундай бир мындай не деп коет, мындай айтканда чала патриотмун да. Чала патриотмун да. Анан өзүм Барсбек уулду болсом Барсбек коём, же ак балта коём деп ушинтип жүрчүмүн да кыялданып. Негизинен айтышат эмеспи, ушундай Барсбекпи, Манас ушундай оор аттарды койгонго болбойт негизи депчи. Сиз ошого кандай карайсыз? Ал эми койбогондо ал сыйкырчылык эле болуп кетет го. Ошондойлорго ишенген деле болбойт болуш керек себеби. Болгону улуттуу ат болсо, бала дагы ошондой улуттуу жоопкерчиликтүү аттын заты жарашкан деп коет го. Ошондой болот деп эле мен жакшы ниет менен койдук. Кудай буйруса. Эми сизден сурап кетпесек болбойт. Өзүңүздү кандай сезип атасыз? Өзүмдү жакшы. Молодец. Жакшы. Жакшы, буюрса жакшы эле. Биринчи төрөттөн албетте кыйналып, бирок экинчиси жеңил өттү дейт. Сизде деле ошондой болсо керек. Ооба, ошондой эле болду. Эртең менен 5те келгенбиз, 5те келип 6:20 уже төрөдүк. Регистрация болгучу эле төрөп койду. Регистрацияны өтүп эле готовый болуп барып калыптырбыз ошо. Балаңызды бооруңузга алгандагы сезимдер менен бөлүшүп кетсеңиз, эне болгону өзгөчө болсо керек. Албетте өзгөчө, бирок ал моменттерде мындай өткөрүп эткенсиң. Аял киши оңой эмес да, адамдан адам жаралып атат. Анан бирок жүрөгүңдө турду, анан чарчадың, кыйналдың, ошол эмеси менен эле өтүп кетти да. Уже өзүңө келгичек деле андай сезимдерим деле ичимде калды окшойт. Сезүү болду беле, уул деп күттүңүз беле? Чынын айтсам жок, күткөн эмесмин. Эмнеси болсо дагы мен негизи эле кыз болсо экен деп деле бир чет ойлоп аткам, кызыма шерик болот депчи. Уже эме мындай аяштарыбыздын көбүнчөсү биринчиси, экинчиси кыз уже көрөсүң да, ойноп жүргөн кыздар менен кыздар болуп ойноп, мен да кызым аябай эметчи да, ошо аралыгы 6 жыл жалгыз боорум ооруп кыз эле боло берсин мейли. Кыз болсо дагы. Ошо анан ошо УЗИден анан эркек деп айтты. Ошо Кудайга шүгүр, баары жакшы. Рахмат. Азыр болсо мынакей бул жака Алымкул мырзанын достору келиптир. Куттуктаганы саламатсыздарбы? Саламатчылык. Ишен мырза, сизге саат канчада сүйүнчүлөдү? Бизге ошол төрөлгөн күнү таңкы ошо 6:30 сүйүнчүлөйүн деп чалган экен, мен албай калдым. Бирок туруп эле сездим да. Качан алчу элең 6:30 эртең менен. Сизчи? Бизге деле ошол жомокту эртең менен 6:30 алыш дейсиң. Бир где-то бир 10дордо туруп, анан кийин сүйүнчүлөптүр. Анан дароо эле чалдык. Мен 10до деп кой, мен 8де туруп. жок, могу кыздарымды алып келет. Мен 8:30. Ошо бирде эле. Анан кийин куттуктаганына биз дагы сүйүнчүлөгөнүнө аябай кубанып, жаркылдап биз жакшы болуптур деп коесуң да, андан башка не дейсиң деп коесуң. Сизде дагы эки кыз, жуксун деп койдуңуздарбы? Алкулдардын ары жатып келет окшойсузбу? Бүгүн кеттик. Алымкулдун азыр үйүнө барабыз, азыр мындан кийин азыр жакшынакай бизде, биздин көчөдө, биздин үйдө бүгүн майрам. Бүгүн той. Ошол эми келечеги азыр Барсбек деп коюптур атын. Ошол бар болсун, келечеги эң болсун. Алымкулга көчө тамашалабай тутам, жаман деген деле сендей болсун. Анан жакшы болгон деле мендей болсун деп. Депчи. Десек каткырып эле ошол. Настен жок, эртерээк чыгат. Таластык. Досуңуздун биринчи сизге чалгандагы сезимдери менен бөлүшүп кетсеңиз, кандай болду? Мага чалган сезимимди албай калдым да телефонду. Андан кийин туруп эле мен чалдым да. Мен чалсам, "Нурайын албайсың го бүттүң эле" дейт. Бая
сезим бөлүшө албай калды болуш керек баягы ошо маалдачы. Анан туруп эле сездик. Анан жолуктук, сезимдерин бөлүштүк. Албетте бул сүйүнүчтө шек жок болот. Жакшылыгын бөлүштүк, ошо 2 күндөм эле бөлүшүп жүрөбүз. Азыр буюрса бүгүн да бөлүшөт окшойт. Уктабай эле жүргөнсүз го. Уктабай эле азыр да түнү менен уктабай, азыр уктабай келгенде ушундай болду. Ошо Алымкулдун эле Барысбектин түйүшүгүн эле тартып келип атабыз 2 күндөн бери. Мынакей достор, ушинтип Алымкул мырза дагы өзүнүн кичинекей наристеси менен келинчегин үйүнө алып кетти. Мындан ары дагы үйүндө той болот, албетте жакшылык болот. Сиздер менен биз коштошпойбуз. Дагы досу ушундай жакшылыктарда амандашканча сак саламатта болуңуздар. Сөзсүз түрдө биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазганды да унутпаңыздар. Сиздер менен мен Аида Багышбекова болдум.